Нурпресс маалымат борборунун жаңылыктар кызматы, саламатсыздарбы? Президент соодагерлердин патент боюнча иштөө мөөнөтүн 2024 жылдын 1-июлуна чейин узартты. Бул тууралуу президент бүгүн Дордой базарында соодагерлер менен жолугушууга барган кезде айтты. Өлкө башчы салык кызматы патентти жоюуга толук даяр эмес экенин кечээ гана билгенин кошумчалады. Буга чейин мамлекеттик салык кызматы 2024 жылдын 1-жарым жылында соода сатык менен алектенген ишкерлерди текшерүүгө жана аларга айып пул салууга тыюу салынганын билдирген. Ошондой эле президент кырдаалдан пайдаланып, мамлекеттик төңкөрүш кылууну пландаган айрым бир кызыктар тараптар бар экенин билдирди. Анын айтымында бийликте бардык маалымат бар, бирок ал адамдар ким экенин мамлекет башчысы айткан жок. Болгону 3-4 топ бар экенин айтты. Эскерте кетсек, ишкерлер буга чейин бир канча күндөн бери ККМ аппаратына каршы нааразычылык акциясына Бишкек шаарынын жана областтардын соодагерлери өз аймактарына чыгышууда. Изучать еттим 2 күндөн бери. Бардыгын изучать еттим. Эми мен июлга чейин мен айттым, кандай иштеп атса токтотуп тургула. Ушул бойдон иштеп турсун дедим. Анткени салыкчыларыбыз өзүлөрү даяр эмес экен бүгүн. Мен кечөө билдим муну. Салыкчылар өзүлөрү даяр эмес. Мына ачык айтып коеюн, салыкчы каякта турат. Биз урматтуу эл журт. Мына 2 жылдан бери мурда илгерки азыр эжек айтып кетпедиби? 2010 жылга чейин төлөп келген, анан 10 жылы ооруп калсам, фамилиямда жок экен депчи. Соцфондко деп. Мундайлар мурда болуп келген. Мурда болуп келген, соцфонддон жешкен, налоговыйлар өзүлөрү урдаган. Бүгүн дагы налоговыйлар силердин патент менен калышыңарга заинтересован. Эмне үчүн дегенде чөнтөгүнө көп акча түшүп турат. Ошо жерге барып патент алган сайын 500 сом, 1000 сомдон налоговыйларга таштап кетип турат. Мына мунун бардыгын биз жок кылабыз. Эртеби кечпи иретке салабыз. Мурда мисалы чиновниктердин бардыгы урдачу. Туурабы, туура эмеспи? Бюджетти сорчу. Ошол эле соцфонддон мына төлөнгөндөрдү барын тең фамилияларын четке чыгарып коюп, өз чөнтөгүнө салып алчу. Өлүп калган кишилерди соцфонд алып атат деп, пенсия алып атат деп туруп, алардын акчасын жечү. Силердин төлөгөн салыгыңарды көрсөтпөй жаап чашырып, муну жечү. Ушунун бардыгын 2 жылда тазалап бүттүк чиновниктерди. 100% деп айта албаймын, бир 85-90% тазалап бүттүк. Бир 10% калды. Ысык Көл облусунда маркум Камчыбек Гүлбаевка тиешелүү 115 гектар жер мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу УКМКдан маалымдашты. Маалыматка ылайык, ыкчам иликтөө иш чараларынын жүрүшүндө НР аттуу жаран тоют өстүрүү жана мал чарбачылыгы менен алектенүү үчүн Ысык Көл районунун Григорьевский айыл аймагынан 80 гектар жана Семеновскийден 35 гектар жер тилкесин пайдаланганы аныкталган. Ошол эле учурда НР ысымдуу адам Камчыбек Гүлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүнүн майда жана боду малдарын багып, аларды багуу үчүн тоют өстүрүп, ошону менен уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө материалдык колдоо көрсөтүп келген. Учурда Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан Ысык Көл районундагы көрсөтүлгөн 115 гектар жер этно маданиятты, асыл тукум жылкы чарбасынын ат спортунун индустриясын өнүктүрүү борбору мамлекеттик ишканасынын жери мамлекетке кайтарылып берилди. УКМК Гүлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобуна тиешеси бар кошумча адамдарды жана кылмыш жолу менен алынган башка мүлктөрдү аныктоо боюнча ыкчам иликтөө иш чараларын улантууда деп айтылат маалыматта. 4 октябрда Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунда судья Кубанычбек Касымбековдун төрагалыгынын астында Дөө Чыңгыз каймана ат менен белгилүү болгон Чыңгыз Жумагуловдун СИЗО 1де кантип киши колдуу болуп өлтүрүлгөндүгү боюнча кезектеги сот отуруму болуп өттү. Айыпкер болуп бардыгы 10 адам өтүп, анын 6-сы СИЗОдо отургандар, 4-ү СИЗОнун жооптуу кызматкерлери. Айыпкерлердин сот учурундагы берип жаткан көрсөтмөлөрүн угуп отуруп, аталган борбордук тергөө изолятору формалдуу гана документ жүзүндө СИЗО аталып, иш жүзүндө теңерден тескери жашоо өтүп жаткандыгына ынанбай кое албадык.
Дегенебиз, камерадагылар бири-бирине конокко барышып, алардын тили менен айтканда общение кармашып, эркин басып жүрө беришкендиктерин соттогу айыпкерлердин дээрлик бардыгы тастыктап берип жатышты. Антпесе кантип эле Дөө Чыңгыз отурган камерага башка камералардан өтө оор кылмыштарга шектелип, айрымдары сот жообуна тартылып үлгүрүшкөн кылмышкерлердин жоон тобу конокко барышкан. Алардын ичинде убагында Медет Садыркуловду өлтүргөн делинип 14 жылга соттолгон Санжар Сапарбеков да бар. Дөө Чыңгызды мен өлтүргөм деп оор кылмышты жалгыз өзү мойнуна алып жаткан Асанбек уулу Дооронбектин берген көрсөтмөлөрүн угуп отуруп, айыпкерлердин бардыгы биригип кабыл алынган чечим экендиги билинип эле турат. Кандай болгон күндө деле акыркы чекитти сот коет эмеспи, көз жаптырып туралы. Ошол эле учурда күчөтүлгөн режимде кайтарылат деген бекеменин ичинде атактуу Кремтөбөл аталган адам өлтүрүлүп жатса, бул кылмышка түздөн-түз тиешелери бар делинген СИЗОнун жооптуу кызматкерлери үй камаганда жүрүшкөндөрү көптөгөн суроолорду жаратпай койбойт экен. Мындай чуулгандуу кылмыштын орун алгандыгына мыйзамды пир туткан өлкөлөрдө жалаң эле СИЗОнун жетекчилиги эмес, жазаларды аткаруу кызматынын жетекчилигине бери дегенде кылмыш иши козголуп, ары дегенде жапа тырмак отставкага кетишмек. Өлкөбүздөгү СИЗОлор менен карым-катнаштары бар маалымат булактарыбыздын мындай көрүнүш болуп келген жана боло берет. Азырдагы болуп жатат деп ишенимдүү айткандарына караганда, мамлекет ичинде мамлекет доору сүрүп жаткандай. Министрлер кабинети мамлекеттик тууну өзгөртүүнү колдой турганын билдиришти. Министрлер кабинети мамлекеттик символдор жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу долбоор боюнча корутунду берди. Анда алар тууну өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун жалпысынан колдой турганы айтылат. Быйыл сентябрда мамлекеттик тууну өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун депутаттар Нурланбек Шакиев менен Улан Примов сунуштап, коомдук талкууга коюшкан. Мыйзам долбоорунда туудагы күн нурларынын формасын өзгөртүү демилгеленген. Жогорку кеңеш 29 ноябрдагы жыйынында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Буга чейин президент Садыр Жапаров Кабар мамлекеттик агенттигине курган маегинде мамлекеттик тууну өзгөртүү сунушуна каршы эмес экендигин айткан. Бетондун калдыгын көчөгө төккөн курулуш компаниясына эскертүү берилди. Эгер дагы мындай иштер көчөдө кайталана турган болсо, эмкисин самын менен жууй турган болушаары эскертилди. Бишкек шаардык башкармалыгы териштирүү иштерин жүргүзүп, анын натыйжасында аталган видеодогу автотранспорт Кыргыз Каганат курулуш компаниясына таандык экени аныкталгандыгы билинди. Ошондой эле МАМ курулуш тарабынан аталган компаниянын ээсине түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, эскертүү берилип, калдык төгүлгөн жерде тазалоо иштерин жүргүзүүсү милдеттендирилген. Бул боюнча мекеменин жетекчиси Нурдан Орунтаев төмөнгүчө пикирин айтты. Эмкисинде самын менен жуудурабыз, урматтуу мекендештер. Эгер курулуш компаниялары курулуш тартиптерин бузуп жатса, курулуш короолорунда паспорттары жок болсо, унаалары баткак же кир болсо, МАМ курулушка кайрылыңыздар, чараларды көрөбүз. Курулуш лицензияларын токтотконго чейин барабыз жана жөн эле айыппул менен чектелбейбиз, деп жазды Орунтаев. 4 декабрда Бишкектин 1 май райондук сотунда блогер, активист Ырыс Жекшеналиевке карата соттук териштирүү аяктады. Соттон кабарлашкандай ага коюлган айыптар алынып толук акталды. Буга чейин мамлекеттик айыптоочу Ырыс Жекшеналиевди бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына баш ийбөө жана массалык башаламандыктарга чакырык жасагандыгы үчүн күнөөлүү деп табууну өтүнгөн. Прокурор блогерди жалпы режимдеги колонияда өтөө үчүн 6 жылга кесүүнү сураган.
Политузник Facebook баракчасынын администратору блогер Ырыс Жекшеналиев былтыр 14 августта УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин жетим тоонун казылуусуна каршы чыккан эски видеосун жарыялагандыгы үчүн суракка чакырылып камакка алынган. Президенттин администрациясы эл аралык жаңы аэропорт Ошкода, Жалал-Абадка да салына тургандыгын билдирди. Социалдык тармактардын айрым колдонуучуларынын Ош шаарына пландалган аэропорт Жалал-Абад шаарына салынмай болуптур. Ошко салынбай калыптыр деген маанидеги билдирүүлөрү чындыкка дал келбейт жана провокациялык мүнөзү экендигин белгилейбиз, деди президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов. Ошондой эле жалган жана чагымчыл маалымат таркатуу тийиштүү мыйзамдардын чегинде тескелерин, ал үчүн жоопкерчилик каралганын эскертип өткөн. Эске салсак, ушул жылдын май айында президент Садыр Жапаров жаңы салына турган аэропорттордун долбоорлору менен жеринде таанышкан. Анда Ош жана Жалал-Абад шаарындагы аэропорттордун ордуна ипотекалык негизде берүү үчүн көп кабаттуу үйлөрдү куруу каралганы маалымдалган. Жума ичинде алынган маанилүү делген жаңылыктар мына ушулар болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар. Нурпресс, чындыктын изи менен. Өлкөбүздө адам укугу жаатындагы көйгөйлөр кайсыл бийлик келбесин күн тартибинде турат. Укук коргоочулар канчалык коңгуроо какпасын, укук коргоо жаатындагы иштер алдыга деле жылып кеткен жок. Темир тору артында акыйкаттык издеп үмүт менен жаткандар канча. Дал ошол себептен Нурпресс маалымат борбору тажрыйбалуу юристтер менен биргеликте укуктук талаада иш алып барат. Ошол эле тергөөнүн бурмаланышы, сотто болгон ишенбөөчүлүк жана мыйзамдагы карама-каршылыктарды коомчулукка алып чыгабыз. Эгерде сиз сот, милиция, прокуратура тарабынан укугуңуз тебеленип жатса, анда бизге кайрылыңыз. Талдоочу журналист жана тажрыйбалуу жактоочу юристтер менен биргеликте сиздин укукту бирге коргойбуз. Кыргызстандын 7 дубанын кыдырып, окуянын чоо жайын жеринен чагылдырып, иликтөөгө алабыз. Нурпресс, чындыктын изи менен.